Assalomu alaykum, aziz tug'anlar. Buna bizde Bek Samsa canlı kafemiz açıldı. Yorvatayız kuhnyamızı. Zamanbap ekologiyaga bardığıga dayar. Gelgile bizde Vostochniy kuhnyamizga gelip tamaqlanıp konak bolup ketdilar. Ballar mana atayin Kırgızstandan, Oş şarından geldik mana. 30 yıl, 20 yıl, 25 yıllık Uğurdar stajı bilan geldi mana. Gelgile konak bolup ketdilar. Kelardilar, xizmatga tayyormiz, tamog'imizdan yeb ketdilar. Уважаемые гости, приходите на наш изысканный восточную кухню. Мы будем ждать вас. Счастливого. Assalamu alaikum. Урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан мекендештер, амансыздарбы? Атайын сиздерге жарнама тарталык деп Озерная метросуна келип калдык. Озерная метронун 3-кылымынан чыккандан кийин чоң торговый центрдин 3-кабатына мындай кылып Бек Самса, плов, лагман деп өзүбүздүн үсөн досубуз ачып иштетип баштаптыр. Буга чейин Бек Самса деп мына Волный стадиондо жеп жүрөсүздөр. Жеп жүргөндөр буйруса мына Озерныйга ачылды. Лайктан бирден басып, жакшы калуу тилек жазып коюңуздар. Бизден алыстабай туруңуздар, туугандарым. Бүгүнкү видео аябай кызыктуу болот. Урматтуу мекендештер, мынакей жаныбызда жаш бизнесмен буйруса Бек Самса деп ачып, 3-чү точкасы экен. Биз 2 эле точкасын билет элек. Амандашып алып, Сөн. Assalamu alaikum. Сиздерге жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Чарчабастан. Кудайга шүгүр. Чындыгында көрүп сүйүндүм. Өзгөчө мурда ошол биринчи Павлесканы тарткан нерсе болсо, жөн эле Самсадан баштаган жигит эле. Самсадан баштады эле. Азыр эми сушини кошуптур, крылышканы кошуптур, пиццаны кошуптур. Анан өзүбүздүн восточный тамактардын бардыгы бар экен. Ашыдан баштап лагманы, мына мантысына чейин полный чыгарыптыр да. Эли менен амандашып, анан кеңири сүйлөшүп баштайбыз. Assalamu alaikum. Исанын көрүп жаткан каналындагы Исанын күйөрмандары, сүйөрмандары дагы бир жолу атталуучулары бар жок жагынан. Эми биз Исанын каналына сүйлөп атабыз, жалпы кыргыз элине. Biz ошо Иса айтмакчы биринчи Самсадан баштаганбыз. Самсадан баштап, Кудай кааласа, эми бул калган тамактарды кошуп баштайлы деп көрүп атабыз да. Жакшы экен. Бул жагына да кичине болсо дагы Кудайга шүгүр калган точкалар иштеп атат. Метро Озерныйдан 3-чү торговый центрдин 3-чү этажынан место алып, фудкорттон тамактарды кошуп баштадык. Чындыгында мына көрүп сүйүндүм да, мына өтө ходовой жерге ачыптырсың. Эскалатордон чыккандан кийин мына көргөзбөңүз, Рустам ака. Эскалатордон чыккандан кийин оң жакта Бек Самса деп көрүнүп турат экен. Бул да болсо туугандар, деңгээлдин өсүүсү да, мына подвалдардан башка жактан уже биз чыгып атабыз. Чындыгындачы, мына дүкөндөрүбүздөн уже мурда подвалдарда, эл көрбөгөн жерлерде болсо, мына мынтип биринчи этаждарга, жолго ыңгайлуу жерлерге бизнес иштеп аткан аябай көп бир туугандар бар. Карап. Эң бир жанагысы мына атын не деп аттың аны? Пейджер болду. Пейджер мына. Заказды берет экенсин, отурасын, анан даяр болгондо мына дырылдап жетип түлдөйт, Сигнал берет. Сигнал берет. Башка ресторандарга барганда ушундай болот эле, пейджер деп коесуң, жакшы экен. Анан ачылышын кече өзүң статуста көргөн адамдарга кылдың, аны мен көрдүм деген. Биздин катталуучуларга мындай официалдуу түрдө ачылышын кандай кылайын деп атасың? Бир оюң бардыр эми. Ооба, болсо айтып коелук. Конечно, оюм бар дейт. Биринчи ошо Кудай кааласа мына 26-сына деп атабыз, эми 26-сына сөмкөдө. Воскресенье күнү, выходной күнгө. Выходной күнгө бар жок тамактарга 50% скидка полный. Эми ачылды деген эмнеге? Бекер деген эле жанакы элдерге башкача болот экен да. Эми ачылышына карата 50% скидка алып коелу. Ачылышына карата 50% арзандатып. Ошондо мына лагманды мен 300 же 320 деп көрдүм да, жаначы. Лагман 320 болуш керек, лагман 320. Мынакей. Лагман 350 сом экен. 350 рубль экен. 350 рубль. Эгер 350 болгон болсо 175 болуп калат ошондо. Ошондой болуп калат. Бир күн бою 26 январь, 26 январь кандай ачылышынан баштап жабылышына чейин ошондой болот. Бир күн кечке Кудай кааласа ошону 50% скидка кылып, бул ачылышына карата. Ачылышына карата. Бир күн эле. Бир күн эле ачылышына карата. Запора болуп, кандай даярдыгыңар жакшы элеби? Канча повар бар сенде? Даярдык Кудай кааласа жакшы. Повар 2 повар бар, тамактар кыла турган, самса кыла турган башка, суши, пицца кыла турган башка бар жок, өзүнүн немелери бар. Молодец.
3 точка тең иштеп атат. Водный стадиондо 2 точка дедиң, а? Водный стадиондо 2 точка иштеп. Доставкалар кандай болуп атат ошондо? Доставкаларды азыр 33тан өйдө доставка кылабыз. МКТнын ичинде полный. Любой метрого, точкасына чейин машина менен, анан метро менен апарбай эле машина менен апарабыз. Машина менен апарып бересиң. Точкасына чейин, короче, заказ берген жерине чейин. Жакшы экен. 33тан өйдөсүнө только. Жакшы. Самсанын баасы 120 рубльден өзүңүздөр сүйүп жеген эки самсасы менен Азерный метросун ачып отурат. Туугандар, лагманды свежий чоюп жана кылышат экен, сразу эле бышырып, бардыгы свежий болот. Мына готовый кылып келгенде жылытып берип, андай нерсе жок экен. Мантысы көз алдымда мына пиццасын бышырышты. Сушис ачыгын айтканда өзүм досум. Мен сушинин жанакындай разбирать этип бербейт экен, самсачалык жанакы. Анын аркы берке полный информацияны ушу досум берет. Досум аракети менен, короче, суши кошулган нерсе бул жерге. Торговый центр болгон үчүн кошулган нерсе да суши. Тамактар, восточный тамактарды кылгандын немеси оштон болот өзү ака. 25-30 жылдан бери иштейм экен деп. Оштон чакырдыгам. Бул повар деген өтө проблема да, негизи. Проблема повар. Кудай кааласа жакшы тамактар полный, бирөө жалып боло элек. 3-4 күн болуп калды, эми официальный ачылып элек, мындай элге мындай ачкан 3-4 күн болуп, ичкимден жалып келдик да пока. Жакшы. Слушай, пиццаларды эле өзү халал полностью. Колбасаларды эле Кыргызстандан келген халал колбасалар тойбосун. Жакшы. Анда бир давам татып, сүйлөшүп жана кылалык. Ал Самсун Кыргызстанга качан бир ой пландар болуп атат? План бардыр эми? Узак эле жана точка-почкасын ачып, Бишкекке. Кудай кааласа, Алла Таала баягы рызкыны ар жерден берет, эми ар жерден терип жеп атабыз да. Кудай кааласа биздин пешенебизге жазып койгон экен, ушундай жерден нан таап жеп атабыз да. Кыргызстанга да аракет бар, Кудай кааласа. Сонун ойлор бар. Пока что бул жерде иштеп тура берет, возможность кичине бар. Туугандар, пиццасы аябай жакшы. Колбасадан копченый окшойт. Өтө дамы чыгып турат койбосу. Кыргызстандан келген. Крылышкан кандай? Ачуу элеби крылышкан? Крылышканы азыр планына бар иса. Просто мага напротив крылышка болгон үчүн могу жерде. KFC болгон үчүн Кыргызстанга өзүмдүн тамактарымды кошкум келбеди да бул нерсени. Анын кээ биркилер түшүнөт, халялный болуп, аракет кылып атам азыр кошкону. Атак планда бар. Туугандар, мына чындыгында KFC'ден жеп атабыз, бирок адал барамбы, эч ким жооп бербейт да ачыгычы. Мына бир жанагы бир жутум же бир тиштен бир нерсе кошулуп калса адал эмес. Ал 40 күн бою бата дубанды кабыл болбостугуна бир жанагыда ошого биз адал жеп жана кылайлык. Ооба. Чындыгындачы мен эми жанагы болуп насаат кылгым келбейт. Билген нерсеми айтып коюп атам. Билген нерсе. Айтып коюш керек. Колбасаны көбүнчө бул Москвада болот, Россияда болот. Россияда болгон үчүн көбүнөн сураган көрдүм, тойбас колбасаны кылып көрөбү, короче, кылсак болобу, көп эл жейт да, мисалы өзүм мусулман адамдар жейт. Анын тойбосты предлагать иште көп эле. Ошондон кошсоң, башка колбасага мен өзүм доверие, андай эле эч нерсем болбоду. Көбүн айтып атышты, мону кошсоң болот, но пицца кылгандарчы. Башка жерде. Бир тасырака бар, ошондон полный информацияны алып, шортосу менен бичиде мындай жанагысы менен, суусу менен. Сөлү дейбизби, эмне дейбиз? Согу менен. Көрүнүп атабы туугандар мынакей. Бунун канча грамм? Граммы 220 камы болот. Камы. Бышкандан кийин эми азайт, конечно. Жакшы. Молодец. Ишиңиз ийгилик каалайбыз. Жакшы. Бизге негизи мына пиццасы жакты. Самсасын мен ар дайым жеп жүрөмүн. Аябай жакшы. Лагмандарынан, байгылардан, мантыларынан келип жеп, поддержка кылып кетиңиздер туугандар. Ишиңе ийгилик каалайбыз. Дагы башка точкаларды ач. Кудай кааласа, бир жакшы кирешелер алып келген точкалардан болсун. Эгер 3 жанагы точкасы болгон болсо, кеминде бир 25 адамды жумуш менен камсыз кылган. Мында 26-27 жаштагы жигит жаныбызда турат. Молодец. Сен де ушундай бизнесмендер көбөйөрсүң. Биз аны тарта берелик, а? Кудай кааласа. Лайктан бирден басып, эртең 26 күнү келип, 50% арзандатуу, ачышына карата мындай чакан Ихсандан келип бата дуа кылып, жеп кетиңиздер. Жакшы күндөргө жолугалык, жаман сөз жазбайлык, көтөрүлүп калгандарга поддержка кылып, жылуу сөзүбүздү аябайлык дегендей. Каналга кат алыңыздар. Көрүшкөнчө анда. Акыркы сөзүң болсо сүйлөп кой. Акыркы сөзүм кайрылуу деле бар жогуна тынччылык каалайм. Москвада бар жок, бир нерсе сөз тез таралып, ошолорго бар жок тынччылыкты, бар жок спокойно эле бар жок.
эмне деп бар жок иштерине ийгилик Москвада иштегендерге, а? Баарыбызга. Парковка кеңири жерге алыпсың, эң негизгиси. Парковка кең эле, 400 эле кең эле. Если таксилер келип чай ичем деген болсо парковка кең эле. Мына метрода озерныдагыларга группаларын таратып койгонбуз. Эң соңунан эч ким билбейт буну. Бул негизи могу жерлерде кандай жок окшойт, восточный чайхана, майхана менимче. Бар, туугандардыкы бар. Өзүнүкү бирок жок болуш керек дейм. Мен деме көрүп чай ичелекмин бул жерге келип. Озерно ниетим бар эле, бирок мурунтан бери чын качан жашаган бул жерде. Кошо ачкан жерибиз. Метродон бери көргөз болгондо. Озерноянын мына 3-чү выходу чыккандан кийин эле мына торговый центрге кирип 3-чү кабатына чыкканыңыздар деле оң жакта келтеп көрүнөт. Бек самса, плов, лагман депчи. Туугандар, мына 2-чи выходтун наркы беттерде дагы парковкалар аябай экенин, анан могу жагында да парковкалар бар. Бул торговый центрдин аркы жагында дагы нефть магистралдын заправкасы бар экен, аяктадан парковкалар кеңири. Жыргап, чай-пай ичип, группалар менен таратып, жакшы калып эле күтүп каламын. Биримдикте жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик. Поддержка кылалык мына ушундай жаш бизнесмендер. Амандыкта жолугалык. Канал каттаңыздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.